Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Адамга разы болбогон Аллага разы болбойт деген сөз бар. Андыктан алгачкы кетти, алкыш айтуу менен, ыраазычылык билдирүү менен баштап алалы. Биздин ушул Шайырбек Абдрахман YouTube каналында турган Манас баяны көрсөтүүлөрүбүздү, Семетей баяны көрсөтүүлөрүбүздү буйрса мамлекетибиз колдоого алып, атайын акча каражатын бөлүп берип, бизге мындай көмөгүн көрсөттү. Андыктан өлкө жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов агабызга ыраазычылык айтмакчымын. Жана ошондой эле Маданият министрлигине жана Манас театрына алкыш айтмакчымын туугандар. Ошондой эле дагы бир ыраазычылык ушул төгөрөктүн төрт бурчунан дүнүйө жүзүнөн ар кай жерде азыр иштеп жана жашап жаткан өзүбүздүн бир туугандарыбыз көп. Кыргызстанда кандай жаңылык болсо, алар интернеттен ар дайым карап, акмалап турушат эмеспи? Биздин ушул Манас баяныбызды, Семетей баяны көрсөтүүлөрүбүздү алар дагы алыстан көрүшүп, бизге байланышка чыгышып, атайын көмөгүн жөнөтүшүп, мына ушундай баягы көп түкүрсө көл болот кылып жатышат. Алардын баарысына терең ыраазычылык айтмакчымын. Ошондой эле алардын арасынан жакында эле бизге байланышка чыккан Гүланда эжебизге дагы ыраазычылык билдирип алкыш айтып кетейин. Эмесе туугандар, кепти токтогон жерден улайлы. Баягы Семетей Нарбуурулду минип колуна ак шумкардын кондуруп алып, баягы Гүлчоро менен Канчорону ээрчитип жолго чыга бирерде Чачкей жеңең ушундай бир чапжармашып, атынын тизгининен кармап, кокуй Семетей эч жака чыкпай эле койсоңчу, кушуңду салбай эле койсоңчу деп муну ушинтип, эми Чачкей бул эрке катын деп коет экен. Чачкейдин эркелиги жөнүндө азыр алдыда дагы айтып бермекчимин. Ошентип тушамыштап баягы Семетейди жылдырбай жатканда Семетейдин ачуусу келип жолго чыгып бараткан эрдин качан тизгининен кармачы эле, тизгининен тартып үйдө калтырып калчу эле деп камчы менен бир чаап кантип тизгинден тартасың, кантип үйгө кал деп айтасың деп муну ушинтип каардан муну кылчайбастан Гүлчоро менен Канчорону ээрчитип алып, кушун колуна кондуруп алгандан кийин чыга берди дейт. Бул ушуп чыгып атканда баягы камчынын уусуна катуу кайыккан Чачкей байкуш чыркырап, анысына карабай Гүлүс айланайын токтой тур деп Гүлчорону чакырып калды дейт. Бир учурда Гүлүсү кайрылып келгенде айланайын Гүлүстөн деп муну ушинтип тергеп турат дейм. Айнанайын Семетей абаңдын алдынан 3 сыр көрүнөт, 3 шумдук көрүнөт. Мына ушундан абай кыл, мына ушундан какас кыл айланып кетейин деп баягы Айчүрөктүн айтканын кайталап айтып берди дейт. Алгач алдыңдан ак бөс болуп көрүнөт, ага тийгизе көрбө айланайын. Андан кийин суунун ичинен ак балык болуп чыгат, буга тийгизе көрбө. Андан акыркысында ак куу болуп көрүнөт, буга кушун салдыра көрбө айланып кетейин Гүлүс деп муну ушинтип узатты дейт. Баягы Семетей Канчоро менен Гүлчорону ээрчитип алгандан кийин Алакөл деген жакка ит агытып куш салууга кетип калышты. Эми Алакөлдүн борумун сурабай, чиркин Алакөл кандай керемет. Аны Саякбай Каралаев атабыз мындай сүрөттөйт, угуп туруңуздар. Алакөлдү жээктеп, Айкөл султан келгенде, кызык экен Алакөл, балтырканы билектей, маралдарын карасаң малагашка инектей. Алмасы бышып көң болгон, жаңгагы кулап сай толгон, күкүгү талда күүлөнгөн, гүлдү булбул чымчыгы тал башында сүйлөнгөндөй. Эми гүлдү булбул чымчыгы деген сөздү да түшүнбөй калбаңыздар. Гүлдү булбул чымчыктар деген сөз бүткүл канаттуулар деген сөздү түшүндүрөт туугандар. Андан ары улайын. Кескелдирик күчүктөй, куландары кунандай, жылаандарын карасаң алты кулач аркандай. Алла Таала кудурет жан жараткан аргандай. Чымчыгы бар улардай, чынарлары мунардай, бөт сазы бар, ай жаныбар Алакөл, бөтөнчө түрдүү жаныбар дейт. Чиркин бул жердин кереметин айтып жатат. Анан ушул жерде бир жаныбар жүрөт дейт. Аны угуп туруңуздар. Алакөлгө киргенде бөрсөлөңдөп жүгүргөн бөрсө деген дагы бар. Эл жок, журт жок талаасы, бөйрөгүнөн бөрсөйүп көрүнөт экен ойтобо, ал бөрсөнүн баласы дейт. Мына ушул жерде туугандар кенгуру тукумундагы бир жаныбар ошол Алакөлдө жүргөнүн айтып жатат да. Мына ушундай сөздөрдү окуп олтуруп, мындай ойлорго чөмүлүп кетесиң да туугандар. Биздин ушул Орто Азияда баягы карынында капчыгы бар кенгуруга окшогон жаныбарлар кайсыл доордо?
кайсыл кылымдарда жашашты эле. Ошол учурларда бизде климат кандай болгон, аба ырайы кандай болгон, мындай суроолорго али жооптор табыла элек. Эми туугандар, мунун баарысына албетте биздин кесип ээлери, атайын окумуштуулар жооп издешип табышат чыгар. А биз болсо көрсөтүүнү улай берели. Ошентип Семетей тиги ала көлдө куш салып жүрөт. Далай каз алдырып, далай өрдөк алдырып, муну ушинтип баягы кумардан чыгып жыргап жүрүшөт. Bir убакта караса тиги көлдүн четинде бир аккуу тим эле көркөм чиркин конуп турат дейт ба. Семетей оолугуп тетиги аккууга кушумду салам деп мына мынтип турганда, ай тетиги Гүлчоро келип Семетей аба коюңуз дегенине карабай кушун анан кийин томогосун шыпырып барып кое берди дейт. Ак шумкары көкөлөп барып баягы аккуунун үстүнө түшүп бас жыгылды дейт. Аккуу да жөнөмөс экен, экөө тапырашып мына ушул жерде кармашып кетти дейт. Бир убакта баягы аккуу Семетейдин ак шумкарын оройуп алып колтукка басып, куйругу менен сууну чаап, канаты менен күбөлөнүп, көкөлөп учуп алып анан кетип калды дейт. Семетей нар буурул менен чаап барып, жаасы менен жеткенче тетигил аярлыгын кылып аккуу күндүн көзүн бекитип, бир убакта ушундай алай дүлөй шамал болуп чиркин жамгыр жаап нөшөрлөп мунуш туруп калды дейт. Бир топтон кийин анан күндүн көзү ачылганда караса, аккуу да жок, баягы ак шумкар да жок. Семетей кайран чиркин отуруп калды. Бир убакта анан Семетей эсине келип, Канчоро менен Гүлчорону чакырып алды дагы. Гүлчоронун көзүнө тигиле карап, мына мындай деп турат. Ушул сырды бир билсең сен билесиң. Тетигил үйдөн чыкканда эле жолдон ак бөс көрдүм, аны алба дедиң. Тетигил суудан ак балык көрдүм, ага көңүл бурба дедиң. Андан кийин ушул кушумду салаарда тетиги аккууга кушум салба дедиң. Аябай чебелек дедиң. Эмне болуучу бул? Жоон айт дегенде, баягы Гүлчоро чыдап тура албай, мунун баарысын Чачкей жеңем айтты эле. Муну ушундай сыр болот, муну ушундай сыр чыгат. Ошондон агаңды абай кыл деди эле дегенде, Канчоро менен Гүлчорон жоон билип келүүгө Чачкейге жөнөттү дейт. Чачкейден сура, болбосо Бакай атамдан сура, болбосо Жамгырчыдан сура, болбосо Сарыкандан сура, иши кылып жоогун алып келгиле мага деп өзү ошол жерде калды. Экөөнү айдады электи көздөй. Тетигил Канчоро менен Гүлчоро тетигил Чачкейге жолой алсачы, бул Чачкей өзү абдан эрке, муну ушундай неме болчу дейт. Эрке катын Чачкей, эркелиги бир башка, жоолугу алтын тумарча, жоболоңду көй кашка. Бет деп адам барбаган, эркесин көргөн таң калган, үстүнө бейдарат адам кирбеген керек болсо дейт. Семетейден бөлөк жан, бет алып бирге жүрбөгөн, кабагы бийик зары күч, караң күндүн бир ушул, чын жынына тийгенге карды салар күң ушул. Каттап жандар барбаган, пенде кабар албаган, караң күндүн бир ушул, Чачкейдин жанында 30 келин 30 кыз, оңой эмес дөөлөтү дейт. Муну ушундай дөөлөтүнө, муну ушундай сөөлөтүнө мас болгон бая Чачкей сулуу. Эй, тетигил Канчоро менен Гүлчоро алыстан көрүп эле, экөө чүнчүп калды, бара албайт. Безеленип белсенген, пер ургандай теңселген, бегирээк эркек капырга, бет алып балаң айткыча, Гүлүк аттай кыйгачтап күйүттүү эрке жеңекең, баланы айтып кеп баштап, акырын айтып бет таштап дейт. Күйүттүү эрке жеңекең дегени баягы Семетей чыгып баратканда камчы менен бир тартпады беле. Ошол капасы али жазыла элек экен. Мына мынтип баштады дейт. Орой абаң Семетей, ороюң аман бар бекен? Астындагы тулпары аман эсен бар бекен? Колундагы шумкары деп муну ушинтип чоюлду дейт. Жеңекең мындай дегенде чоро туруп муну айтат. Асыл жеңе Чачкей, арылыптыр мээнетиң, ашты сенин дөөлөтүң, кылыч салчу кынын айт, кызыр чалган жеңеке, ушу жолу чынын айт. Азап менен ажалдын ар түрдүүсүн ойлой айт дейт. Эми чыныңды айтпасаң, азап көрүп калышың мүмкүн. Тетигил Семетей жини келсе, аркы дүйнөгө дагы узатып ийиши мүмкүн. Ошондуктан ат ойнотпой чыныңды айт деген сөздү айтып атат. Билимдүү болсоң жеңеке, бир демесин койбой айт дейт. Акыл болсо сенде жеңеке, ушул жолу эч нерсени жашырбай айтып бер деп атат. Нар буурул ичин ачырдык, ала көлдүн четинен ак шуңкарды качырдык. Кеңешмен эрденге уктук, кежирлиги болбосо сизди билет деп уктук. Менин абам Семетей, айтып берсең шуңкарды андай мындай дебеске, атырылып камчы чаппаска, артыңдан күнөө албаска, артык кылды убада. Айтып бер жеңе бу кепти дейт. Менин абам Семетей
Екінші қамчы чапмақ түгіл өйді қарабайын. Чынын айтып берсін деп мұны шындай сөз айтты. Өзіңден кечірім сұрады дегенде айтып отатты. Анда Чачкай тетик қанчоро менен Гүлчороны қарап алып, мына мындай деп зіркілдеп қоя берді. Пө бетіңе. Түрі суық кеп айттың. Таладағы еркектің құшы менен іші бар. Үйдегі қатын ұрғачы аннашы менен іші бар. Ой, талада тетик құш салып жүріп жоғалып кеткен құшыңар менен менің қандай ішім бар деп қақчыңдап қоя берді дейді. Қачырып үйген шұңқардан үйде отырған ұрғачы қай себепті іші бар? Сиыр талада жүріп құшыңарды қачырып үйгіле. Ана мен үйде отырсам, шуменден сұрайсың құшыңарды. Жоғал, көзіме көрінбей. Деп мұны шынтып қату айтып қойды дейді. Шыпылдата кеп айтқан, шылдың қылған кесті айтқан, құп айтқан ұшы сөзіме, атаңдың көрі жуықыр құл, көрме жоғал көзіме. Азыр соям өзіңді, атаңдың ғана көрі шайтан құл, азыр жүкін көзіңді. Айтқанымды біліп кет, қан қорың өкөң бірігіп, қара жерге кіріп кет. Менен сұрайсыңар, құшыңар. Я, деп бұрылып алып бас кетті дейді. Чачкай мына мындай деген соң, анан ба Қанчоро менен Гүлчоро Бақайға барышты дейді. Бақай ата, бұл Чачкайдың алдына барсақ, бая семетейге тұл тұйып тарынып алған неме тө бетіңе түкірдім. Жоғал бұл жерден деп бізді қуып шықты. Емне қылар айлауыз жоқ, тетігіл жақта семетей күтіп жатады. Бұның алдына киши салып, чынын айттырбасақ болбой темі деп, анам Бақай кишinin барын çoğulttu дейді. Тетігі Сарқанды, нары жақтан Жамғырчыны, Сарқандың кемпірі Тынымқан деген аял екен. Тетігіл Бақайдың кемпірі Көрпеян, анан тетігіл Жамғырчының кемпірі Жайнеке, мына ушул үчөөнү алдына жөнөттү дейді. А өстөрү болсо Каныкей, Бақай, тетігіл Сарқан, тетігіл Жамғырчы болуп, үйрүмөнүн сазында кеңешип қалып қалышты. Тетігіл үч кемпір келіп анан Чачкайдын алдына киришип айланайын балам дейді. Кеңешпен эрденге уктук, алып кеткен шуңкарды балам сени билет деп уктук. Ай кулунум Чачкай, ырдап айткан ырыңды, ыймандай айтсаң сырыңды, сырың айтсаң оңосуң, акпай биче болосуң. Адам болсоң чыныңды айт айланайын балам. Айтпай койсоң уят иш өз башыңа кеп келет. Айтпай койсоң құлыным, түгөнгөн сайын түтөгөн дүмөктүүнүн тұқымы, өлгөн сайын өрчүгөн кабыландын өзү болу. Кара ниет төрөңдүн кайгылыгын айтамын. Айтпай койсоң окустан ачуусу келсе окустан, эркек киши эрмишкөл, саамай чачың кербеспи, талак катын бербеспи деп муну ушинтип баягы акыл айтып бир чети тетигил Чачкайден муну ушинтип сыр сурап жатса, баягы Чачкай буларга дагы катуу сөзүн сүйлөп таштады дейт. Ой, арачы болгон катындар деп баштады сөзүн Чачкай. Азыр кеттин капырлар, калың казан моруңду, кайнатамын шоруңду. Муну ушинтип зиркилдеп салды дейт да. Кокуй, бая Көрпеяндын жети өмүр жерге кирип келе баштады. Караңгылып келипсиң, тартайган Бакай чоңуңду, куп билемин барыңды, куу сакал Бакай карыңды. Үч катын сенин машыңды, ол ягылып отурган куйкасы жок тазыңды. Билемин сенин ишиңди, каалап алып келгениң, эселек тууган эзелки Жамгырчы деген кишиңди деп, бая Бакайга да асылды дейт, Жамгырчыга да асылды дейт, куудай сакал карың, кудай атсын барың, жоғал деп, абдан катуу кыйкырды дейт. Уят болуп өлө албай, өлүп көргө кире албай, таркылдаган келиндин кандайлыгын биле албай. Байкуш баа үчөө араң чыкты дейт үйдөн. Чыгып, болгон ишти айтып бергенде Бакайдын башы шылт дей түштү дейт. Бакай болгону, эрешен тартып ери болуп, ир уулу менен тең болуп, Бакай атка конгону, журтка тутка болгону, казасы жетип өлө элек, катын эмес Бакай эркектен мындай сөздүн уга элек. Кыямат ишин көргөнү, сакал башын тилдетип Бакай кандын өлгөнү, кабылан Бакай канзаада, калдайды чаап, кол курап, канзаада Бакай абакең жашып кетти коңуруп. Мына мен деп сөз айтып калды дейт. Катуу баягы Чачкайдын сөзү көкүрөгүнө тийип кетти дейт. Дөөлөттүн аман чагында, кабылан Манас барында, карашар камбылды камап турган кезимде, карсылдатып калдайды сабап турган кезимде, ой мындан өлбөй не болдум. Кокуй Манас барында, коржоңдотуп кожого колум жет турганда, каканчындан кен тунду камап турган кезимде, кайнап жаткан Кытай таш сайынган тазасын сабап турган кезимде, ой мындан өлбөй не болду. Жетигин Манас барында жер жүзүнө калайман салып турган кезимде, кая шаяк бергенди кармап алып курманга чалып турган кезимде, мындан өлбөй не болду. Бу жүргөнүм жаманат, бууданым Манас алажат деп, мына мынтип Бакай сүйлөнүп ийди дейт. Муну укканда Каныкейдин ит атайы кырмады дейт. Кары келип, баягы байкуш үч кандын
көңілін алмаққа 3 күлік тарту қылды дейді. Қолында алтын таяғы бар еле дейді. Баяғы күлікті тарту қылып, үшеуінің көңілін алып шығып сыртқа шығып еле, баяғы Қанчоро менен Гүлчороны чақырып тұрып, таяқ менен екіден тарту еді дейді бұларды. Мына мынтіп сөйлеп тұрады. Қайран қатынған екен. Гүлчоро менен Қанчоро бешарқар жылдыз батқыча башайланып ембіскен, атаңдың көрі екі арам. Берген! Деванан екеуіні чақырып алып ұрышып атады. Белгілі құдай ұрды ба? Туыбай тунат чөгіп ал, тірі жүрбей өліп ал. Ат өлгенде адамдар соры керек болучу, ақ өлгенде арамдар жеңе керек болучу. Ағаның көзі жоғалса, қатыды тентек болғанда қайнысы жинін тыйучу. Қашайта көзін ойып шық. Қан тілдеген қапырды құрмандық қылып сойып шық. Тетігіл хандарды тілдеген қапырдың гиргіледағы құрмандыққа чалып сойып шыққылы екі көзін ойып шыққылы деп мұны шындай бұйрық беріп баят таяғыменен дағы екеусін келіштері тартып алды дейді. Андан келген балекет өзім тозып аламын. Аны менен мен туған, тереземіз тең туған, құнын өзім беремін. Андан келген баленін жеке өзім көремін. Деп, екі чоро Қанкейдің қарынан жанағын деп, оғыз тиіп алған соң тетігіл, олықма қатын Чачкейдің ордосын көстей жөнөшті дейді. Екі келе қалып, ешікті ач деп айқырып, 30 келін 30 қыз, бая Қанкейдің ордосының ешігін бекітіп тиреп алған екен дейді. Анысына қарабастан ешікті ач деп чақырып, эми жөттү Гүлчоро дейді. Бекіткен ешікті. Берен туған Гүлчоро бұза тейіп кірдемі дейді. Бая Чачкейдің ордосына кіріп барды Гүлчоро. Көчігі құчақ қатынды 40 келінін баш қылып, ұла ачындай тейдемі қабылан екен Гүлчоро. Олаңдай болған қайран чач, оңдоп қармап ал демі. Қаяша қылған қатынды қармай қалып Гүлчоро қарсылда қалдым. Көйнеу кетті бөлініп, май құйрығы көрініп, өзөктөгөн қарақан қапталдан ылдый төгіліп. Чачкейдің 40 келін тегіс қатып чырқырап, жеңемді сойып салды деп, тегіз ыйлап бұрқырап, табақтай еті бөлініп, қамшы тиіп қалған соң, тал-талдап қаны төгіліп, қорыққонынан ал жеңең, чынын айтып чырқырап, мұшынды чырқырап ыйлап ба Чачкей, анан чынын айтып баштады дейді. Қоқуяй, аққу болып қуылып, алып кеткен шумқарды ай жүректі олы деп айтып. Чиіп кетті сызықты, қоқуял ай жүрек қарабет қылып кетті қызықты. Қарылары білет жүректі баштап кетті дүмөкті деп, баяғы чынын айтты дейді. Бұл чүрөктүн жайын тетігіл Бақай аван білет, тетігіл Жаңғырчы білет, Сарқан аван білет, Қанкейінен білет. Бұлар илгери тетігіл Көкөтөйдүн ашында, Қошой аваңдың қашында екөө Манас қайнатам менен Ақунқан екөө құда болған турбайбы. Бұлардың жайын ақсақалдардан сұрап ал дегенді айтып атады. Сырттан учу ай жүрек сынағанға тұлпарды, ала қачып кетіптір Семетейдің шуңқарды. Деп анан кейін чынын айтқан соң, анан тетігіл Бақайға, тетігіл Жаңғырчыға Гүлчоро менен Қанчоро барышып, анан Қанкейлер болып ортоға кеп ташташып, бұлар кеңешіп чын эле баягы тетигил Көкөтөйдүн ашында тетигил Акункан менен Манас экөө дос болуп, ошол достугун бекемдеш үчүн экөө куда болуп, муну ушундай болду эле. Анан Кошой батасын берди эле. Анан бул Семетей тетигил Канкей эмчегин жара чаптырып, эсейин жаман таптырып, Ауке менен Көбөш буларды өлтүрүп кое жастаганда Букарга качып кетип, ошон менен анан кийин Семетей 12-ге чыкканча Букарда жүрүп, кайра таласка келип, андай мындай болгончо Акункан жөнүндө эч ким кабар албаптыр. Акункандын кызын эч ким сурап койбоптур. Байкуш бая Акункан Манаска сөз беріп қойдым эле, Манасқа құда болдум эле деп кызынын колун сураган эч кимге бербестен Айчүрөктү ушуп кармап олтурган экен. Кийин анан Айчүрөктү Чың Кожо менен Толтой Семетейден өч алуу үчүн барып, Акункандан зордоп сураганда шаарын камагандан айласыз Айчүрөк аккуу кебин кийип алып далай ээрлерди сынап, далай жерлерди кыдырып келип анан Семетейге келип Чачкейди адам деп сураса, Чачкей жооп бербеген соң Семетейдин ак шуңкарын алып анан Акункандын шаарын көздөй кайра учуп кетпеди. Мунун жайынын баарысын тетигил экөө билди дейт. Тетигил Бакай айтты дейт. Эгер аяққа бара турган болсоңор, жакшылап даярданып алгыла. Биз далайды чапканбыз, далайдын эсебин тапканбыз. Мени алгыла, тетигил Жаңгырчыны алгыла, Сарканды алгыла дегенде Канчоро менен Гүлчоро кеңешип туруп, 25тен ашык киши алды дейт. Даярдыкты мыктап көрүп, Ногойдон 14 күлүгүн белендешип алып анан Семетейге даяр болуп барып, мына мындай деп айтышат. Сүйүнчү деп барышты дейт да. Ба Семетейге эми кантип барабыз? Бул Семетейди ошондон эле нары
Акункандын шаарын көздөй алып кетпесек, кайра келсе, Чачкейди сабап койдук. Бул ханыбыздын катыны бизден таяк жеп калды. Экөөбүз о дүйнө бетин көрүп жүрбөйлү деп, анан кийин тез камынышып, баягы Семетейдин алдына барышып, анан мындай кепти айтып атышат. Ай абаке сүйүнчү, Акункан экен кайныңыз, Айчүрөк экен зайыбыңыз. Акундун кызың Айчүрөк, аккуу болуп куулуп, бейле угуп сөзүңдү, бек жактырып өзүңдү. Белеске чыга келгенде, береним сага жетиптир, бек сүйлөшүп зайыбыңа, бек капа болуп кетиптир. Баягы Чачкейге жолугуп, анан бирок Чачкейге капа болуп кеткен экен дейт. Аккуу болуп куулуп, заар кайратын чачыптыр, Акункандын шаарына издесе таап алсын деп, Акшумкар ала качыптыр. Эркек болсоң Эравам, эзелки чүрөк Шумкарды, эсебин таап издеп алалы. Эселек болсоң жүрүңүз, зайыбыңа кайра баралы. Каарданып камады, кайра энем Каныкей таяк менен сабады. Сабап жатып ий болуп, эки чороң жадады дейт. Баягындай Чачкейдин кыялы, жанагындай сөзүнөн кийин тетигил 3 канды сыйын кетире сүйлөп таштагандан кийин Каныкей энебиз бизди чакырып алып, катуу сабады таяк менен. Кыйын экен баатыр, ай, катыныңдын жадалы. Кан экен төрө абаңыз, калайманды баштадык, көчү учак катынын көбүрө уруп таштадык. Баланы башка тарттырдык аба, барсылдатып отуруп, Акшумкарды айттырдык. Чалдырсаң опол жер мына, катыныма тийди деп, баатыр чалып ийсең биз мына. Катыныңды саап таштадык, андан кийин тетиги 3 канды катуу тилдеп таштагандан кийин Каныкей энебиз чакырып бизди таяк менен ушундай келиштере чаккандан кийин анан барып, тетиги катыныңды катуу сабап таштадык. Курутуп ийсең мына биз, жиберсең сапар жол мына, жин төксөң төрө биз мына деп, эгер биздин каныбызды төгөм десең, анда биз мынакей деп алдына экөө туруп беришти дейт. Ошондон баягы Семетей окуянын баардык чоо жайын уккан соң, тетигил 2 шерди, 2 баатырды жанына отургузуп алып анан, айланайын чоролор, экөөң өгөөмдү коюп бүлөөмдү ал, экөөмдү коюп керек болсо бирөөмдү ал деп, муну ушундай сөз айтып, анан Айчүрөк жайын уккан соң, Акункан жайын уккан соң, баа бедин деп бакырып, манаста ураан чакырып, жакшылап, даярданып, камданып, анан тетигил Акунканды көздөй, Ооганды көздөй сапарга чыгып кетти дейт. Эми калган кепти кийинки көрсөтүүдө айтып берем туугандар. Кийинкиде жолугушканча баарыбыз аманчылыкта бололу.